Üçüncü gün Kaaba'nın ээси. Абраха Kaaba'ны жыгуу үчүн күчтүү кошуун курап, Меккеге карай жол тартты. Абраханын аскерлеринде алыскы өлкөлөрдөн алынып келинген алп пилдер да бар эле. Абраха аларды ар кыл түстөгү жибек кездемелер менен жасалгалап алат. Пилдердин арасынан эң күчтүүсү Махмуд аттуу пил эле. Махмуд аскерлердин эң алдында болуп, ар бир кадамында жерди титиретип катуу басып келе жатты. Абраха Махмуддун бир соккудай эле Каабаны жыгаалаарына ишенчү. Кошуун Меккеге жакындап калганда аскерлердин бир тобу алдыга кетип, меккелердин мал мүлкүн талап тонуп алышты. Абраханын аскерлери ээлеп алган малдын арасында Абдул-Муталиптин 200 төөсү да бар болчу. Кааба болсо алыстан эле көрүндү. Абраха шаарга кирүүдөн мурда шаар башчысы менен жолуккусу келип, Абдул-Муталипти чакыртты. Абдул-Муталип бул чакырыкка оң жооп берип, Абраханын алдына келди. Абраха ага Каабаны жыгууга гана келишкенин, эгерде эч ким каршылык көрсөтпөсө, кан төгүлбөй тургандыгын айтты. Сөзүнүн акырында менден эмне каалайсың деп сурады. Абдул-Муталип: аскерлериң менин 200 төөмдү алып кетишти. Ошону кайтарып бер деп жооп берди. Абраха бул жоопко абдан таң калып: менден Каабаны жыкпоону өтүнөрүңдү күткөм. Сен болсо өзүңдүн төөлөрүңдү сурап жатасың. Чындыгында мен сени улуу башкаруучу деп ойлогом. Жаңылыпмын деп Абдул-Муталипти кемсинтти. Анда Абдул-Муталип ага мындай жооп берди: мен төөлөрдүн гана ээсимин жана аларды коргоо менин милдетим. Ал эми Каабанын ээси Алла Таала. Ал өзү Каабаны коргоп алат. Бул жоопко ачууланган Абраха: менден эч ким коргой албайт деп албуутанды. Абдул-Муталип: көрөбүз деп гана жооп берип, төөлөрүн алып Меккеге кайтып келди. Дароо Каабанын жанына жетип: жаратканга алакан жая, о жараткан, сенин алсыз кулуң өз мал жандыгын гана коргой алды. Сен өзүңө таандык Каабаны сактай көр деп дуба кылды. Андан соң меккеликтерге шаарды бошотууларын айтып, алар менен бирге Меккенин кыйырында жайгашкан тоону көздөй жөнөдү. Бул тоодон Мекке шаары алаканга салгандай көрүнүп турчу.